Biz ыйман менен адептин, биримдик менен ынтымактын дини болгон исламдын баалуулуктарын түрк дүйнөсүнүн улуттук наркы салты менен айкалыштырып, жалпы элибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылууга тийишпиз. Бул өз кезегинде коомдун адеп аклагын чыңдайт, ошондуктан сиздердин жыйыныңыздар жалпы түрк мамлекеттеринин руханий биримдигин бекемдеп, бир туугандык жана боордоштук мамилелерибизди арттырууда чоң мааниге ээ десек туура болот. Урматтуу муфтийлер, өзүңүздөр жакшы билгендей, Кыргызстан көп конфессиялуу жана көп этностуу өлкө, калкыбыздын 90% мусулмандар түзөт. Ушундан улам акыркы жылдары Кыргызстанда дин жаатында бир катар реформалар жүргүзүлүп, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына, муфтиятка ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүп келет. Мына быйыл дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик болуп кайра түзүлүп, менин жеке көзөмөлүмө кирди. Ошону менен катар диний сабаттуулукту жогорулатуу жана диний кызматкерлердин билимин арттыруу, кайра даярдоо максатында Токмок шаарында жакынкы күндөрү Ислам академиясы ачылганы турат. Жарандардын дин тутуу эркиндигин камсыздоо максатында жаңы мыйзам дагы кабыл алынды. Динди коомго кызмат кыла турган, элдин биримдигин чыңдай турган руханий өзөккө айлантуу биздин негизги максатыбыз. Урматтуу азирети муфтийлер, сиздердин көңүлүңүздөрдү олуттуу бир маселеге бура кетейин. Азыркы заманда ар кандай диний агымдар көбөйүп, жаштарыбыз интернет жана социалдык тармактар аркылуу алардын таасирине кантип кирип кеткенин билбей калып жатышат. Учурда бул маселе өтө актуалдуу көйгөй бойдон калууда. Менин оюмча, сиздердин милдетиңиздердин бири жаш муунду ата-бабаларыбыздан калган салттуу диний баалуулуктардын негизинде тарбиялоо болушу кажет. Себеби биздин коомубузга ар кандай тескери агымдарга азгырылбаган, ыйманы таза, ар кыл билимге эгедер, нарк насилге сугарылган сабаттуу жаштар керек. Мына ошондуктан жаштарга туура жол көрсөтүп, салт санабыз менен жуурулушкан диний билим берүү аркылуу аларды бөтөн агымдардын таасиринен коргошубуз зарыл. Ошондуктан мен сиздерди улуттук биримдигибизди жана коомубуздун туруктуулугун бекемдөөгө чакырып кетет элем.